Кече 4-июльда Лейлек районундагы май куюучу жайдан чыккан ири өрттүн кесепетинен бир нече имарат, транспорт каражаттары күйүп, окуя болгон жердеги адамдар жабыркады. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бүгүн 5-июлда билдиргендей, өрт таңкы саат 5:25 чамасында толугу менен өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен бир май куюучу станция толугу менен өрттөнүп, экинчи станциянын кеңсеси 5 жүк ташуучу унаа, 2 газ ташыган унаа, 2 кичи автобус жана 1 жеңил унаа күйгөн. Мындан сырткары өрттөн 4 адам, 1 кыргызстандык, 3 тажикстандык жаран жабыркады. Учурда өрттүн себеби жана материалдык чыгымдар такталууда. Айда машина, шашпай.